Bismillahirrahmanirrahim. Akırkı sağlıkta ne öttü gele, kimdesinler? Üylönü turasında. Ova, ne güzel şu üylönü turasına gittiniz. Tura. Kaysıl bir hadis, bir mesele, bir este kaldı öyle. Koldan gelişince uqqan derseni qaytalay beriş gerek, ayta beriş gerek, jayılta beriş gerek, soğubun deli ala beremiz. Anan negizi özüzge gelip oşonun hakikati çındığı jaşoobuzga singip kalat, oturup kalat içke dünyögöчү. Mene misалы murda кичинекей мындай баян кылганда көбүнчө Алланын мээримдүүлүгүн айта берет элем да. Аллах Таала мээримдүү зат, Аллага жакшы күмөн кылыш керек. Энеден да караганда чексиз эсе мээримдүү, боорукер деп Аллах Тааланын мээримдүүлүгүн көп айтат болчумун да. Анан ушу атам кайтыш болуп дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы ошо биринчи кабар укканда ыйладым. Бирок андан кийин ыйлайын десең эч такыр болбойт да. Ички сезим ыйлатпайт да. Сен эмнеге ыйлайсың деген нерсе түртүп тура берет экен да. Өтө мээримдүү болгон Алланын колуна барды го. Дүйнөнүн кыйынчылыгынан кутулуп, Аллах Тааланын мээримине, эбегейсиз мээримине бөлөнүп жаткан адамга эмнеге кайгырып ыйлайсың деген нерсе кайра ичтен түртө берет экен да. Айтайын дегеним ошо канча нерсени көп айтсак, ошонун акыйкаты, ошонун чындыгы адамдын ички дүйнөсүнө ошол таасир берип, жашоодо ошол амал орундалат да. Жөн эле угуп кое берсек, жөн эле маалымат катарып окуп кое берсек, талкуулап кое берсек, жашоого амал түрүндө келбегенден кийин анын пайдасы жок да. Туурабы? Амал түрүндө келбесе, анда ал илим адамга зыян болуп калат. Ал илму илман. Пайгамбарыбыз айткан илим эки түрдүү болот деген. Бирөө болсо адамдын тилиндеги болгон илим, бирөө адамдын жүрөгүндөгү болгон илим. Жүрөктөгү болгон илим ошол пайдалуу илим экен. Жүрөктөгү болгон илим деген ошого байланыштуу адам өзгөрсө, амалы болсо, ишеними болсо, тилдеги дегени айтат, билет, бирок амал жок агачы. Адака худжатулла аля ибн Адам, бул тилдеги болгон илим адам баласына кыяматта каршы күбө болуп калат экен да. Сен билгенсиң эмнеге кылган эмессиң деп каршы кайра өзүбүзгө далил болуп калат экен. Ошондон урматтуу туугандарым, ар бир билген нерсеге амал кыламын деген деңгээлде Куран менен хадисти угуш керек, окуш керек, талкуулаш керек, такташ керек. Амал кыламын деген максатта. Бирөөгө айта турган нерсе эмес, баян кыла турган нерсе эмес. Дин орду китеп эмес. Диндин илиминин орду тил же ме эмес. Диндин илиминин маалыматынын орду бул адамдын жашоосу. Адамдын дене мүчөсү, адамдын мамилеси, адамды курчап турган нерселер, ошоко Алланын өкүмдөрү жайгашыш керек да. Мисалы арстанды алып келип туруп, эгерде капаска байлап койгон болсоңуз, анда эч кандай анын арстандуулугу жок, айбаттуулугу жок, анын күчү жок, күчү ачыкка чыкпайт. Капаста турган арстандан эч ким коркпойт. Жаш кыздар, балдар келип алып деле ага чыбык менен сайгылап, анын жинин чыгарып тийише берет. Эмне үчүн? Себеби капаста ал өз ордунда эмес да. Эгерде ошол арстанды алып барып өзүнүн ордуна эгерде токойго коюп жиберсек, мына ошондо эми ал токойдун падышасы болуп калат да, өз ордуна түшкөн учурда. Ар бир нерсе өзүнүн ордуна келсе, ошондо анын күчү ачыкка чыгат да. Күчү көрүнөт. Бирок мисалы окту алып туруп эле колуңузга алып алып адамды ыргыта турган болсоңуз эчтеке кыла албайсыз. Чымынды деле өлтүрө албайсыз. Бирок эгерде ошол ок өз ордуна түшүп туруп мылтыктын ичинде басыла турган болсо, андан күч чыгат, башкача күч чыгат, өз ордуна келгендечи. Ошондой эле урматтуу туугандарым, айтайын дегеним, ошо биз окуп жаткан, биз угуп жаткан жума баяндары болсун, сабактар болсун, канча диний маалымат алып атабыз, булардын орду биздин жөн эле кулагыбыз эмес. Бул маалыматтардын орду мээ гана эмес, тил гана эмес, китеп гана эмес, баракчалар гана эмес, балким көзгө байланыштуу Кур'ан жана хадистер адамдын көзүндө иштеп жаткан болсун. Tilge байланыштуу нерсе тилге келсин, жүрөккө байланыштуу нерсе жүрөккө келсин. Мына ошондо бул илимдин, диндин күчү ачыкка чыгат. Ошондо бул илим кандай илим экендиги ошондо көрөбүз да. Болбосом Аллаху акбар. Бул таалим Алла тараптан келген таалим пайгамбарыбыз алейхиссаламдын заманасында ушул сабактарды алган адамдар бүткүл аламды баш ийдирген болчу. Бул таалим тарбият келгенде
кылымдардан бери келе жаткан адамдардын жашоо тажрыйбаларын баары жокко чыккан эле. Бала тарбият болсун, өкмөт башкаруу болсун, башка нерсе болсун, баардыгы жокко чыккан. Мына ушул Кур'андай болбосо, пайгамбар көрсөткөндөй болбосо силер ийгиликке жетпейсиңер деп баардык жашоо тажрыйба жокко чыккан. Асмандан түшкөн Таврат, Забур, Инжил, баракчалар, асмандан түшкөн китептер да жокко чыккан. Качанда бул таалим тарбият келгендечи. Өтө күчтүү нерсе да негизи. Биз угуп жаткан нерселер диндин маалыматы. Бирок ошол өз ордуну таппай жаткандык себептен, амал түрүндө ага биз мамиле кылбай жаткандык себептен, унун күчү жашообузда ачыкка чыкпай атат. Сырттагы бүткүл аламды баш ийдирүү бул жакта турсун, өзүбүздүн денебиз Алланын өкүмүнө баш ий албай атабыз. Бүткүл алам бул аркылуу рахат алуу бул жакта турсун, өзүбүз бактылуу боло албай жатабыз. Өзүбүздү өзүбүз кыйнап атабыз динге келе албастанчы. Ошондон иншалла ушул уккан нерселерибизди баарысына ниеттүү бололу, жашоомо амал түрүндө алып келемин деп иншалла. Албетте ошол үйлөнүү туурасында өтүп атканбыз. Ат-таргиб фин никах ва сифат вал кафаа. Үйлөнүүгө жана үйлөнгөндөгү адамдар кандай сипатка ээ болуш керек, турмушка чыгып аткан, үйлөнүп аткандар кандай сипатта болуш керек, жана ортодо кандай теңдештик, барабарлык каралат. Мына ошол туурасында ошого байланыштуу хадистерди окуп жаттык эле. Ва бихи кала хаддасана ан Аби Умамата ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал арбаатун ла'анахумуллах. Абу Умама радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, 4 түрдүү 4 топ адамдар бар, Алла аларды каргыштаган. Ва амманат алейхим малаика, жана периштелер, Алланын периштелери ага амин деп айткан. Алла каргыштаган, периштелер ал дуаны каргышты бекемдешкен. Амин дегенде мааниси кабыл кыл о Алла деген сөз, истажиб деген сөз. Аллади биринчи ким? Аллади ла юхсину нафсаху ани зина, ва ла ятазавважу ва ла ятасарра ли алла юлада лаху валад. Өзүнү зинадан сактабаган адам. Өзүнү зынадан таза тутпаган адам. Үйлөнбөйт, аялы албайт, никелешпейт, эмне үчүн? Баладан сактанайын деп. Балалуу болгусу келбейт. Бала көргүсү келбейт. Экинчи адам, ар-ражил яташаббах бин ниса ва кад халакаху Аллаху закаран. Алла аны эркек кылып жараткан, бирок өзүнү аялдарга окшотот. Аялдарга окшоп басып, аялдарга окшоп сүйлөп, аялдарга окшоп кийинип, аялдарга окшоп боёнуп, өзүнү аялдарга окшоткон эркекти дагы Аллах Таала каргыштаган, периштелер алыга амин деп айткан дейт. Үчүнчүсү вал мар'a таташаббах бир rijal ва кад халакаха Аллаху унса. Алла аны аял кылып жараткан, аял заты кылып жараткан, бирок өзүнү эркектерге окшотот. Мына ушуларды Аллах Таала каргыштады, периштелер булардын каргыш болуусуна алар амин деп айтты дейт. Азыр эми Алла кечирсин, жөн эле бул ташаббух десе, мисалы мурда чечмелөө, ушу шар хадис чечмелөрүндө айтылынат, эмне деп? Кийимде, басканда ошолорго окшошуп алса депчи. Аял эркек, эркек аялга. А бүгүнкү күндө бири-биринин жынсыны деле окшоштуруп алып атпайбы? Туурабы, ар кандай операциялар аркылуу, башка нерселер аркылуу эркек аялга, аял эркекке окшошуу бул урматтуу туугандар чоң арам, Алланы наразы кыла турган, Кудай Тааламдын каргышын чакыра турган бул кыймыл кесепеттерден болуп эсептелет. Төртүнчүсү ким? Мудаллилул масакин, байкуштарды адаштырган адам. Байкуштарды, бечараларды адаштырган адам. Халид ибн Зибриқан рахимахулла ушул мудаллил ал-масакин дегенде, байкуштарды адаштырган дегенде мындайча түшүндүргөн дейт. Ал кембагалдар менен шылдыңдашат. Бир кембагалды халума аутейка, гел мына мен сага берем деп, мисалы машинасын ачып туруп, акчаны чыгарымыш болуп, гел берем деп тилемчилерге. Анан келген учурда менин алдымда эчтеке жок экен, таппай калдым деп шылдыңдашат дейт. Ошондой адамдарды айтып атат дейт. Алла каргыштаган депчи. Муктаж адамдардын үстүнөн күлгөн адамдарды Алла каргыштаган деп атат дейт. Же болбосо көзү көрбөй калган адамга айтат, сен чукурга келип калдың, кудукка келип калдың, сактан дейт да, ал жерде эч кандай кудук болбойт, бирок үстүнөн карап күлөт дейт. Же болбосо бир адам келип туруп андан сурап калат, палан адамдын үйү каякта эле десе, ага туура эмес эле жакты көрсөтүп коюп туруп, үстүнөн күлүп шылдың кылат. Ушул баардык мазмунду өз ичине камтыган
сөздө пайгамбарыбыз айтты дейт, мудаллилул масакин, муктаж бечара байкуш адамдарды адаштыруучуларды да Аллах Таала каргыш айткан депчи. Keyingi hadis Abdullah ibn Amr raziyallahu anhumadan rivayet kelет. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Ad-dunya mata' ve khayru mata'id dunya al-mar'atu s-salihah." Dünya mata', qoldona turgan, paydalana turgan buyumlardan turat. Dünya özü bul paydalanuvchi vaqtılуу nerse. Бирок ошол пайдалана турган нерселердин эң жакшысы диндar жакшы аял дейт. Демек, аялдын диндарлыгы боло турган болсо, дүйнөнүн ичинде канча рахат ала турган, пайдалана турган, колдоно турган нерселер бар, ошолор үчүн эң жакшысы бул диндar аял дейт. Демек, диндar аял сизге кандай рахат тартуулайт, кандай жакшы жашоо куруп бере алат, андай жашоону, андай рахатты эч ким тартуулай албайт дүйнөдө деген сөз. Аял кишини Аллах Таала ушундай бир улуу бийик даражада жараткан. Алымдар айтат, аял киши кыз баланы эгерде ата-энеси жакшылап тарбияласа, адебини жакшынакай берип, Кудай Тааламды таанытып, анан кийин турмушка узата турган болсо, ошол турмушка узаткан учурда бул ата-энесине бейиш важип болот дейт. Сөзсүз бейишке кирүү деген чечим чыгат. Аялдын, аял затынын болуусу бул эле жакшылык да. Аялдын болуусу эле жакшылык. Алымдар айткан, балалуу болуу бул неамат, кыздуу болуу бул рахмат деп айткан да. Неамат дегени Алланын белеги, ага сурак бересиз. Рахмат дегени Алланын мээримине себеп боло турган нерсе келди да. Эгер ошону жакшы колдонуп койсоңуз, анын себебинен Алланын рахматына, мээримине кирип кетесиз да. Неамат дегени туура колдонуш керек. Сиз дүйнөгө ага муктажсыз, туура колдонбосоңуз, анда сиз күнөөкөр болуп каласыз. Алланын рахмат экен да кыз балачы. Кандайча рахмат, жакшы тарбиялап туруп турмушка берсеңиз, бейиш сизге важип. Үйлөнгөндөн кийин кимдин никесин өтө турган болсо, кимге турмушка чыккан болсо, ал эркек киши менен тозоктун ортосундагы перде. Ал күйөөсүнүн ыйманыны толуктоочу. Эгер канча жашаса тирүү болсо, анын таманасында бейиш турат. Аялдын болуусу бул өзү рахмат экен да. Аял затынын болуусу бул Аллах Тааланын мээримдүүлүгү да. Демек, дүйнөдөгү колдоно турган нерселердин эң жакшысы бул диндар аял деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Башка хадисте Абу Саид Худри радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Iyyakum wa khadra'ad diman." Силер тезекчи доңуздан сактангыла дейт. Тезекчи доңуздан сактангыла, тезектин доңузунан сактангыла дейт. Анан айтылынды: "Ама хадрауд диман." О Алланын элчиси, тезектин доңузу деген эмне болуп кетти? Десе, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-мар'атул хаснау фи манбатис су." Жамандыктын уюгундагы сулуу аял деди да. Сулуу аял жамандыктын уюгунда болгон. Сырткы көрүнүшү сулуу, чырайлуу, кооз көрүнөт, бирок жамандыктын уюгу дейт. Сыпаты жаман, ички дүйнөсү бузук, көз карашы бузук, адам менен мамилеси, талабы, эңсөсү бузулуп калган, адамдык касиеттен чыгып кеткен. Мына ушуларды не деген экен пайгамбар алейхиссалам? Тезектин доңуздарынан сактангыла деп айткан экен. Булардан сактангыла. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ayyun nisa'i hayr деген суроо берилди. Ар бирибизде эле бул суроо бош керек. Аялдардын кайсынысы эң жакшы? Эң жакшы аял ким? Кимге үйлөнөйүн? Кызымды кандай тарбиялайын? Аялымды кандай сыпатка алып келейин? Аялдар боло турган болсо, кайсыл сыпаттарда болсо мен эң жакшы аял болуп эсептелем. Эң жакшы аял ким деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылышты. Десе Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Аллати тасурруху иза назара." Күйөөсү ага караганда күйөөсүнү сүйүнткөн, кубанткан биринчи сыпат. Экинчиси тутиуху иза амара. Ага буйрук берген учурда күйөөсүнө моюн сунган аял. Айтканын кылган аял.
Üçüncüsü wala tukhalifuhu fi nafsihi wa maliha bima yakra. Kүйөөсү жакпаган нерсе менен байлыгы жана өз жанында күйөөсүнө карама каршылык кылбаган аял. Мына ушул аял аялдардын ичинен эң жакшы аял болуп эсептелет, мыкты аял болуп эсептелет деди да. Демек күйөөсү караганда аны сүйүнткөн болсо, сырткы көрүнүшү менен, өзүнү алып жүрүүсү менен, жипар жыты менен, жүзүндөгү жылмаюусу менен, үйдү кармап туруусу менен, күйөөсү караганда, аны караганда сүйүнсө да, сыймык менен караса, сүйүнүч менен караса, алхамдулилла деп Аллага шүгүр айтууга себеп болсо бир караган элечи. Карап алып эле эми сабыр кылайын деп, сабыр хадистерин эстеп, сабыр кылсам эмне себеп болот дебестен, караганда сүйүнүчкө себеп боло турган болсо, мына ушул аял эң жакшы деди да. Демек аялдын жакшылыгы күйөөсүнө кылган мамилеге карап туруп баа берилет экен да. Эгер караганда аны сүйүнтүп аткан болсо. Экинчиси буйругандага моюн сунса, итаат кылса. Канчалык деңгээлге итаат кылууга шарият буйрат? Куфурлукка чейин. Капыр болуп калбай турган деңгээлде эмне жакшы иштерди айтып аткан болсо, кыл деп, ошого чейин моюн сунулуп кетиле берет да. Эгерде күнөө ишке буйрулса, ага моюн сунуп туруп Алланын өкүмүнө каршы күнөө кылып койсо, Алланын өкүмгө байланыштуу ширк кылып кое турган, капырлык барып кала турган деңгээлде гана күйөөсүнө моюн сунулбайт, калган бардык жакшы иштерде күйөөсүнө моюн сунуш керек экен да. Жакшы аялдын сыпаты ошондой болот экен. Бир күнү бир келин бир алымга келип кайрылып калды суроо менен. Мен мурда турмушка чыга элек кезимде аябай намазды көп окуйт элем. Орозо көп кармачумун. Куран окуганда өзгөчө бир рахат болот эле, башкача бир дамын татат элем. Ибадаттын бир дамы бар эле, таттуулугу бар эле. Бирок турмушка чыктым. Турмушка чыгып аз бир канча убакыт өттү, азыр ошол сезимди мен таппай жатамын деп да. Жок, имандын даамы жок. Диндин рахаты жок болуп калды. Дин менин мойнумдагы бир жүк катары көрүнүп калды. Десе анан ошондо молдоке андан сурады, сен күйөөңгө кандай мамиле кылып атасың? Күйөөңдүн акысын берип жатасыңбы деди да. Десе аял таң калып, дамла мен сизден сурап атам, Алла менен болгон мамилемди. Сиз мага айтып жатасыз, күйөөң менен мамилең кандай деп атасыз дейт. Десе анан ошондо тиги молдоке пайгамбардын хадисине далил кылып, аял киши иманынын даамын тата албайт, хатта туадди хакка заужиха, өзүнүн күйөөсүнүн акысыны бермейинче, ада кылмайынча имандын даамын тата албайт деген хадисти далил кылды да айтты. Демек сен турмушка чыккандан кийин күйөөңдүн акысыны демек тебелеп коюп атасың, бере албай жатасың, ошондуктан имандын даамы кетип калды депчи. Ошондуктан урматтуу туугандар, аял заты эгерде өзүнүн дининин аркылуу рахаттанууну каалаган болсо, тахажжудка кызыгуу менен туруп, намазды окугандыктан жүрөгү кубанычка батууну кааласа, анда күйөөсүнө итаат кылыш керек экен, күйөөсүнүн акысын бериш керек экен. Шарият ушундай кылып койгон, бири-бирибизге байлап койгон да. Аял кишини эркекке, эркек кишини ата-энесине байлап койгон. Ушуну да туура түшүнүш керек. Аябай көп маселе келет бүгүнкү күндө бизде. Көп маселе, көйгөйлүү маселе. Алгандай чакырыктар же суроолор өздөрү келип, дамла апам менен аялым экөө чыгыша албай атат. Кайнене менен келиндин ортосундагы маселе. Экөө чыгыша албайт, эмне кылсам болот? Эмне болду? Апам нааразы, менин аялымды жактырбай атат. Мунун бардыгы эмне себептен келип чыгат? Сиз менен биз жашоодогу өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн милдетибизди туура эмес түшүнүп, туура эмес нерсени дин тутулуп алгандык себептен да. Эгерде ислам динде ачык ала турган болсок, ислам динде ачык алсак, анда ал жерде эки нерсе айтылат. Жыйынтыктап келгенде эки нерсени табабыз. Биринчиси, ар бир адамдын башкалардын алдындагы милдети. Экинчиси, ар бирибиздин башкалардагы акыбыз. Акыларыбыз, биз эмнени талап кыла алабыз башкалардан? Аллада кандай биздин акыбыз бар? Жаралгандарда кандай биздин акыбыз бар? Биринчиси, Алла жана жаралгандардын алдында кандай милдетибиз бар, кандай жоопкерчилигибиз бар. Укуктар баяндалат эмне үчүн? Акыларды талап кылуу үчүн эмес, ал динсиздик. Ислам дини укукту талап кылуудан тоскон. Акыңды талап кыл деп ислам дини рухсат берген эмес, бул динсиздик болчу. Кайната кайнене келиниден акылыны талап кыла береби? Күйөөсү аялынан акысыны талап кылуу,
аялы күйөөсүнүн акını талап кылуу, карапайым эл өкмөттөн, өкмөт карапайым элден бири-биринен акını талап кылуу бул динсиздик. Ислам дини андай көрсөтмө берген эмес. Бүгүнкү күндөгү жашообуздагы күнүмдүк чырчатактын негизги себептеринин бири ушул. Акını талап кылып үйрөнүп алганбыз. Үйгө эркек киши кирип келип өзүнүкүнү талап кылат. Эмнеге тазалабадың, эмнеге чыгып кеттиң, эмнеге жасабадың, эмнеге сурабадың деп өзүнүн акысын талап кылып баштайт. Эмнеге дегендер менен. Аял киши да ошондой эле өзүнүн акысына талап кылат. Көрүп атасың паландар кантип жашап атат. Айтпадың беле сен шаарда жашайбыз деп. Айтпадың беле өзүнчө жашайбыз деп. Айттың эле го сен калынма тигиндей беремин деп өзүнүн акысына талап кылмай да. Дин, ислам дини эмнеге буйрат? Ислам дини башкалардын алдындагы милдет, жоопкерчиликсиз аткаралы, акыны Алладан талап кылып, акыреттен үмүт кылып. Өзүздүкүн талап кылбастан, өзүздүкүгө умтулбастан, жулунбастан, балким өз милдетибизди аткарып кетер ушунун атыны дин деп айтылат. Милдетти аткаруунун ичинде укуктар сакталат. Мен өз милдетимди аткарсам, демек ата-энемдин акысын берип атам, аялымдын акысын берип атам, бала чакамдын акысын берип атам. Укуктардын сакталуусу милдетти аткарууда турат. Жана мен өз жоопкерчилигимди, милдетимди аткарып аткандык себептен ата-энемдин алдында жакшы баламын, аялдын алдында жакшы күйөөмүн, бала чакамдын алдында жакшы атамын, кошунамдын алдында жакшы кошунамын, алар дагы менин акымды берип баштайт. Талап кылуу менен бардык нерсе чырчатакка айланат. Жашоо тынч болбойт, туруксуздук жашоо курулат. Ошондон урматтуу туугандар, эркек менен аял үй бүлөлүк маселеде эң негиз ар бири ушундай бир ыкмага тартипке өтүш керек. Кандай? Мен өз милдетим эмне экен, ошону тактап ошону аткарайын. Башкалардын акысы кайсыл экен, ошолорду билип туруп ошолорду берейин. Өзүмдүкү кимде бар экендигини билип алып туруп талап кылбастан. Биз ошого үйрөнүп алдык да. Дин десе ошону. Мисалы эркектер сүйлөсө, аялдардын милдети туурасында сүйлөйт. Аялдар сүйлөсө, эркектердин милдети туурасында сүйлөйт. Бул туура эмес. Аялдар өзүнүн милдетин сүйлөсүн, эркектер өзүнүн милдетин сүйлөсүн аялдын алдындагы. Мына ошонун аты дин деп айтылат. Ошого аракет кыла турганбыз, ортодо тынч болот. Бул каяктан келип чыкты? Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиледе. Эгер демек милдет боюнча сөз кылып атабыз, милдетке келип токтоло турган болсок, чын-чынына келгенде келин үйдө, кайната кайненесине кызмат кылуу милдети жок. Келиндин кайненеге кызмат кылуу милдети жок. Ислам милдеттендирген эмес. Албетте, кайсыл эле эжелер, апалар, аял заты дүйнөдө, Алланын алдында, коомчулуктун алдында, үй бүлөдө кадыр барк даража тапкан болсо, кайната кайненесине ата-энесиндей көрүп, алпештеп кызмат кылгандык себептен тапкан. Кызмат кылыш керек, сөзсүз. Бирок кайнене түшүнүп алуусу, келин келсе сөзсүз мага кызмат кылыш керек, милдеттүү деп түшүнүп алган түшүнүктү жоюш керек да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Кандай байланган? Аял киши күйөөсүнө кызмат кылат, эркек киши ата-энесине кызмат кылыш керек. Эркек кишинин милдети ата-энесинин зарычылыгын бүтүрүү. Бирок аял киши канча кызмат кылганбыз ошончо жакшылык кылып атат деп түшүнүш керек. Кылбаса капа болуп, мени карап айтат, мени кызмат кылбай койду деп капаланып, ага наразы болуп, анан үй бүлөнүн бузулушуна себеп болуу бул туура эмес. Өткөндө эле ушул сабактан кийин бир тууганыбыз менен жолугуп калсак, айтып калды, мен мурдатан үйлөнгөнмүн дейт. Үйлөнгөндө апам бир аз наразы болгон. Анан ошол наразычылыгын билип, азыр билем жүрөктө туюп жүрөм дейт, бирок апам ачык наразымын деп айткан эмес. Бирок ошол наразы экендигини билемин дейт. Мен кыяматтан корком. Мен ал кишини жакшы тааныйм, чындап эле Алладан корккон адамдардан деп үмүт кылам. Мен кыяматтан катты корком. Ошол аялы апамды наразы кылып туруп, мен үй бүлө кура турган болсом, кыяматта сурак алынсам, кантип мен жооп беремин дейт да. Ошол коркунучтун себебинен мен аялымды, балдарымды үйүнө жеткирип койдум дейт. Анан биз айттык, андай кылса болбойт. Ата-эненин баласыны келининен ажыратып алууга укугу жок, акысы жок. Бул укук качан болгон? Мисалы Азирет Умар разияллаху анху табииндердин заманасында Малик ибн Анас же Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи ушу мазхаб башчыларынын бирине бирөө келип калат. Келип айтат, менин атам аялым менен ажыраш деп айтып жатат, мен эмне кылыш керекмин дейт. Десе айтат, ажырашпайсың дейт. Десе жок, атам айтып атат, түшүнбөй атасызбы?
Hazreti Umar өзүнүн баласыны келининен ажыраткан го деп далил катары карманат. Десага кайрылып туруп айтат, сенин атаң эмне Умар болуп калдыбы дейт да. Умар бин Хаттаб болуп калдыбы. Ошол деңгээлде динди түшүнүп, акыретти түшүнүп, өзүнүн тарбияты болуп, өзүнүн мындай жеке жаман сыпатынын себебинен эмес, диндин кызыкчылыгынын себебинен ажыраш деп айтып атабы, сенин атаң эмне Умар болуп калыптырбы дейт да. Yani ошо заманадагы фатва эмне? Адамдардын сыпаты бузулган, өзү бузуку болгондук себептен, келин бузуку болгондук себептен келише албайт көпчүлүк учурда, бирок көбүнчө ал жерде дин негиз болбойт. Ошондон ажыраш деп койсо, анда сөзсүз ажыраш керек экенсин деп балдарга андай милдеттеме жүктөлбөйт. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахимахулла, Өзбекстандын муфтиси, Орто Азиянын муфтиси болуп турган киши, ошо киши да ошол фатваны берген. Азыр ата-эне өзүнүн балдарын ажыратып алууга укугу жок деп айткан. Ошондон урматтуу туугандарым, кыскасы бул келин менен кайнененин ортодогу мамиле бул кыяматка чейин кала турган бир апат экен да. Экөөнүн ортосунун башын биригүүсү кыйыныраак. Бирок эркек киши ушундай бир данышмандуулук менен мамиле кылыш керек. Жылан да өлсүн, таякта сынбасын деген сыяктуу экөөнүн ортосунда дайыма бир ортолукту талап кылып, ортодо мамилени жакшы алып жүргөндүн аракетин кылуу керек да. Бирок ошо кайнене, кайнаталарга кайрылып кетет элек, сөзсүз мага келген келин кызмат кылыш керек деп милдеттүү катарында түшүнүп албаңыздар. Келиндер болсо сөзсүз мен кызмат кылыш керекмин деп түшүнүңүз. Кызмат менен Аллага жетесиз. Кызмат менен даражаңызды табасыз. Ошол сиздин койнуңузда жаткан, сиз жакшы көрүп жаткан, сиздин түркүңүз болуп жаткан ошо күйөөңүздү, сиздин жашооңуздун максаты болуп аткан жарым бөлүгүңүздү ошол керезеге жеткирип, тарбиялап, чоңойтуп койгон зат ошол кайната, кайненеңиз болот. Рахматка, адамдардын жакшылыгына рахмат айта албаган, ал Аллага да рахмат айта албайт. Ал туура эмес, ал динсиздик нерсе. Сөзсүз рахмат айтыш керекпиз, кызматын кылуу керекпиз. Кийинки хадисте Абу Умама радhiyallahu anh айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "Мастафадал муъмин ба'да тaqваллахи хайран лаху мин заужа салиха." Алладан болгон таквачылыктан кийин момун адам жакшы аялдан өткөн жакшыраак нерсени пайда ала албайт дейт. Момун болуш керек экен биринчи, имандуу адам. Ошон эң жакшы имандан кийин эле эң жакшы жакшылык эмне экен? Таквачылык дейт. Ошо таквачылыктан кийин жакшы, диндар, Алладан корккон, жакшы аялдан өткөн жакшылыкты дүйнөдө көрбөйт дейт. Демек биринчи эркек киши өзү таква болуш керек, ал таква болбосо жакшы аялды деле бузабыз да. Туурабы? Өзү динсиз боло турган болсо, өзүнүн жашоосунда Алланын өкүмү, пайгамбар сүннөтү сакталбаса, жакшы келген аялды деле бузабыз. Аял затын уламалар мисал берет, бул аялдын мисалы бир өсүмдүк сыяктуу. Эгерде ага жакшылап карап, көңүл буруп, ана астыны жакшылап жумшартып, учурда суусун куюп көңүл бурсаңыз, анда ал сизге жакшы нерсени берет, жакшы жыт чыгарат, жакшы мөмө чыгарат. Эгерде аны таштап кое турган болсоңуз, анда тикенекке айланып, кургап, жаман нерсеге айланып кетет. Ошондой эле аял заты деле ошондой. Биринчи эркектин, момундун өзү биринчи таквачылыгы болуш керек. Арабтарда жакшы сөз бар. Ал-жуду бил мавжуди дейт. Берешендик бар нерсе менен болот дейт. Өзүңдө барды бересиң да. Жок болсо эмнени бересиң? Өзүңдө таквачылык болсо, аялыңды каяктан таквачылык алып келесиң? Өзүң Алладан уялбасаң, аялың каяктан уялат? Туурабы? Өзүң көзүңдү сакташты билбесең, аялың каяктан өзүң көзүн сактасын? Өзүң тилиң уятсыздыктан сакталбаса, аялың каяктан сакталат? Кантип балдарыңа, кыздарыңа эмне бересиң? Өзүндө жок нерсени башкаларга кантип беребиз? Берешендик бар нерсе менен болот дейт. Алдыңда бар нерсени анан бирөөгө бере алат экенсиң да. Ошондон пайгамбар алейхиссалам айтып атат: Алладан болгон таквачылыктан кийин момун эркекке жакшы диндар аялдан өткөн жакшылык жок дейт. Ал диндар аялдын сыпаты кандай? Ин амараха атаатху. Эгерде бир нерсеге буйруган болсо, моюн сунат. Ага караган болсо, кубандырат. Эгер ага байланыштуу Алладан касам ичсе, касамынын үстүнөн чыгартырат. Эгерде күйөөсү аялынан жок болуп, сапарга башка жакка кетип калган болсо, анда өзүндө жана күйөөсүнүн байлыгында жакшы мамиле кылат, кыянат кылбайт аркасынан. Жок учурда кыянат кылбайт. Кечеге эле мына акыркы сабактан кийин бир байке менен жолугуп отуруп калдык. Ал киши айтат, 6 ай бою мен Россияда иштейм дейт. 6 ай. Бир фирма менен келишим түзүлгөн экен.
6 ай барып иштейт, анан кийин 1 айга бул жак ал жак кылып туруп эки тараптын билетин алып берет самолет менен. Анан ушинтип 6 ай кызмат кылам дейт. Жакшы табат экен, эң аз дегенде 75 000 рубль болбосо негизи 100 000ден ашык менен жөнөтүп турамын дейт. Ушинтип иштеп жүрөм дейт. Аябай жумушум оор дейт. Бирок жөнөткөнүм жакшы, тапканым жакшы дейт. Бир баласы, кызы 4-класс, анан кийин дагы бир баласы бар экен. Ошентип жүрөм, азыр келип 1 ай дем алышка келген болчум. Аялым бир күнү суранып калды дейт. Балдар менен, кыздарыбыз менен чыгып, паркка барып айланып келсек. Анан макул кеттик деп кийинип баштасам, жок, сиз чарчап калдыңыз да, сиз жата бериңиз да деп мени жаткырып койду, өзү чыгып кетти. Жаман ой келди. Эмне болгон? Каяка кетип баратат? Эмне үчүн көгөрүп отуруп мени калтырып койду? Аркасынан түштүм. Карасам, барып дейт, дом молитвыга барып, баптисттердин үйүнө барып, көрсө ислам дининден чыгып, баптист болуп кетиптир. Балдарымды, кыздарымды ошо калпарып атып, сыйындырып аткан экен дейт да. Эмне кылышым керек дейт. 3 күндөн бери үйүмө бара элекмин, жолуга элекмин, ички дүйнөм күйүп атат. Эмне деп айтышты, мен билбей жатамын дейт да. Эмне деп айтышты, билбей жатамын дейт. Яны урматтаган, эгер диндар болбой турган болсо аялыбыз, кыз тандаганда эгер адаша турган болсок, байлыгыны, сулуулугун, ата тегин, башка нерсени, напси калоо, кумар, сүйүү деп олтуруп эле баш кошуп ала турган болсок, эгерде сиз жокто аркаңыздан кыянат кыла турган аял боло турган болсо, жөн эле кыянаттык эмес, балким динсиздикке чейин, урпаңыздын динсиздигине чейин жеткирип коет да. Канча кыйналып иштеп жүргөн, аркасынан эмне болуп атат да. Ошондон жашоону туура түшүнүш керек. Биз дүйнөгө акча табыш үчүн келген жокпуз. Дүйнөдө иштеш үчүн келген жокпуз. Биз дүйнөдө Алланын айтканын аткарып, бактылуу жашаганы келгенбиз. Ойлонуш керек да, мен жашап аткан, менин жумушум жашоомду оңдоп атабы, бузуп атабы? 6 айлап жүрсө, биринчиден өзүндө айып да. Туурабы? 6 айлап өзүнүн үйүнө келбесе, анан билгенди кылат да бул жактагылар. Акчаны жөнөтүп аткан болсо. Ошондон эркек кишине чоң жоопкерчилик бар. Кайсы жоопкерчилик? Үй бүлөнү камсыздандыруу. Кийим-кече, акча, дары-дармек, жашай турган турак жай камсыздандырыш керек. Бирок мындан дагы өткөн чоң жоопкерчилик бар. Кайсыл? Үйдө дин менен тарбиялоо. Үйдө динсиздикти жоюп, дин менен кармап туруу. Андан дагы өткөн жоопкерчилик бул. Демек, жакшы аялдын сыпаты кандай экен? Диндар аял, эгер күйөөсү жок болгон болсо, өз жанында, жана күйөөсүнүн байлыгында ага кыянат кылбайт дейт. Кандай болсо ошондой колдонуп, анын рухсатсыз башка бирөөлөрдү киргизбей, башка бирөөлөр колдондуруп турбай, кыянат кылбастан анын аманатын аманаттай сактайт да. Жана буйруган нерсесине моюн сунат дейт. Өткөндө бир китептен окуп калдык. Өтө бактылуу үй бүлө дейт. Кайсыл үй бүлөдө эркек киши аялына буйрук бербестен балким сунуштап жаткан болсо дейт. Сунуш иретинде айтып аткан болсо. Чындап эле да, эгерде 3 күн ушуга амал кылып көрсөңүзчү, жашооңуз такыр башкача болуп кетет да. Чай кой дейбиз да, туурабы, кирип эле. Табакты алып келчи дейбиз да. Чай койчу дейбиз да. Жок, ошону жакшы дуа менен айтса, сунуштап айтса. Ай жаным, балдарымдын апасы, бир чай коюп атсаңыз кандай дейсиз? Бир отуруп ысык чай, бир чай ичсек. Аллахым сизден разы болсун. Өмүрүңүзгө Аллахым берекесин берсин. Колуңуз дарт көрбөсүн. Деген сөздөр менен, сунуш жана дуа мененчи кайрылып көрсөңүз, кандай андан сизге кайра жооп болот да. Кандай аялдын мамилеси оңолот, эгерде ошондой ыкмак өтүп ала турган болсокчу. Буйруганга караганда сунуштаган жакшы экен да. Дуа берген жакшы экен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай тартиби, адеп, ахлагы ошондой эле. Ар бир сүйлөгөндө, азыр деле арабтардын сүйлөшкөн ыкмасын карасаңыздар, ар бир экинчи сөз дуа чыгат да. Жазакаллаху хайран, баракаллаху фик, Алла ибарик фик, Алла сага берекесин берсин, Алла сени жакшылык менен сыйласын, Алла сизден разы болсун, дүйнө ахиретиңизди көгөртсүн деген ушундай жакшы дуалар менен да. Үйдө деле ошондой ыкманы колдонсок жакшы болот да, туугандар. Биз кандай болуп калганбыз? Мечитте Алланын кулубуз, туурабы, үйгө барганда алар биздин кулу да. Ол биз аякта кудайбыз да, үйгө баргандачы. Падышасыз үйдөчү, үйдө кул экениңизди унутуп каласыз. Наразыбыз, ачууланабыз, тигинтебиз, минтебиз, буйрук беребиз. Дароо биздин мамилебиз өзгөрүп калат. Алланын кулу экенибизди унутуп калабыз. Алланын өкүмү, пайгамбар сүннөттөрүн сактоо ыкмасы үйгө барганда чыгып кетет. Үйдүн кожоюну болуп алабыз. Алланы унутуп коебуз. Ошондон айтат да, Аллаху акбар. Алла улук дейт. Үйдө эмес, бирок асманда улук дейт да. Үйдө сен улуксуң дейт. Мындайча айтканда, Алла Тааланын өкүмү эмес, сенин айтканың болбой жатса, үйдө ачууланасың да. Тамак бышылбаса ачууланасың. Айттым эле го сага. Келип эле чай ичип кетем дедим беле. Дагы эле даярда элексиң бе? Сиздин каалооңуз орундатпай атат, орундалбады үйдө, сиз ачууланасыз. Эмне үчүн? Үйдө сиз улуксуз да, үйдө. Улуулугуңуз бар. Алланын айтканы аткарылбай атат, ачууланбайсыз.
Эмне үчүн? Демек үйдө Алланын улуктугу жок сиздин көз карашыңызда. Ал жакта сиз падышасыз. Сиз улуу адамсыз. Ошондон урматтуу туугандар, Абдулла, бир адамдын аты Абдулла болсо, базарда деле, үйдө деле, мечитте деле, бардык жерде Абдулла деген ат менен аталат. Алланын кулу болгондон кийин мечитте дагы, базарда дагы, үйдө дагы ар бир жерде Алланын кулу болууну үйрөнүш керек. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.